өлтіріп өткенсің деп, үйден шығып кет деп қуалап атат. Біз күйеуім екеуіміз жашағанымызға 11 жыл болды. Қазір біз Арамызда 2 қызымыз бар. Анан қайным Қарол айыл өкіметінің Мырзарық айылының кеңесінің депутаты Таштанбек ұлы Тағдыр. Ал мені үйден шығып кет деп қуалап атат. Анан бардығын ошол айтканын кылат, Тагдырдын айтканын кылат бардыгы. Анан кечегиде дагы үйүмө келип, күйөөм экөөбүз курган үйүбүздү сен менетиң кеткен эмес деп, бир сом акчаң кеткен эмес деп мени кемсинтип, урушуп кетирип атат. 2 кызым көчөдө калбасын деп мен үйдөн кетпей отурам. Үйдө болсо акылдуу болуп, мыйзамды билеткен ал апасына өткөзүп койду. Эми болсо сенин бир сом акчаң кеткен эмес деп кетеле кетип атат. Ул төрөп өткенсиң деп. Ошого сиздин буякка келгениңизди угуп калып жетип келдим. Ошого ушундай эле бул үйдү мага ыра көрбөсө, кыздарына ыра көрбөсө, күйөөм мага бир комнат үй алып берсин, кыздары менен жашаганга. Күйөөм Россияга кетирүүрдү жашабайт эле, жашабайт деп. Күйөөм болсо аякка барып алып, мен сени менен жашабайм деп талак берип койду. Чоң кыз, саламатсызбы? Сиз өткөндө эле үй бүлөлүк зомбулук боюнча арызыңызды алып, биз билесиз го, өзүм кабыл алдым эле. Үй бүлөлүк охранный ордер берилбедиби сизгечи? Жана кече. Үй талаш боюнча сизге түшүндүрүү айтылбады. Бул жарандык тартипте сотко кайрыласыз бул боюнчачы. Анан Аманкан Батырбек очка сүйлөп берейинчи деп. Убакыт сиз өзүңүздүн убактыңызды алып атасыз, элдикинди алып атасыз да, тура түшүңүз чоң кыз. Анан ошону сиз кабыл алыңызчы кадыр. Мына соттун төрайымы бул жерде, облустук кадыр сизди кабыл алат мынакей. Кадыр эжеге чыгат, ошол жерден кабыл алат сизди. Биз светтен жададык, бир өчсө 3 күнгө чейин өчөт. Кары картаңдар, бир жаш балдар дегенди алар эске алганды билбейт, бирок мен рести жаман булар иштебей атат дегенден алысмын. Себеби биз былтыр курултайга да кетиргенбиз. Биздин үстүбүздө суу бар, шаркыратмалары бар, бардык жерде. Ошого минигез куруп берсин деп айтайын деп келгем. Бардык нердеги 4 айылдын бардыгын камтыйт болчу. Так, Хадиша апа азыр начальник рес эмне себептен свет? Саламатсызбы, Канек Санбекович, саламатсыздарбы, Жазы айыл өкмөт тургундары. Билбейм. Бул Хадиша эже айткан маселе боюнча биз жумуштарды алып баратабыз, ремонт иштери жүрүп атат азыркы учурда. Андан сырткары авария кабалда мамычар алмашып атат. Эске алып бул жумушту да күчөтөбүз, Хадиша. Анан ГЭС боюнча айта албайт экенмин, ал жерде специалисттер барып көрсө анан жолун берет. Жөн, ГЭС эми ал эми сунушубуз беребиз. Бизге келген чоңдор гана качып кеттиби баары? Жок, азыр мен сен эле калдың го, эч ким жок эле. жок, аякта биякта түз эфир болуп атат. Ар бир сүйлөгөндөр биздин жетекчилерге жетип атат. Губернаторубуз ВКС менен сүйлөшүү болуп атат. Азыр кайра келет азыр 5 мүнөттүн ичинде. Анан бир кайрылуу бар эле, Канесович, уруксат берсеңиз. Биз эми высокий тарапты санитар начистка өзүбүз эми күчүбүз менен жасайбыз. 04 боюнча суранып кетет эле элдерден жардам. Ошо 04 боюнча кичине тазалоо иштерди жүргүзүп берсе жакшы болот эле. Ошо көбүнчө ошо бактарактар охранный зонага эгилип калып, тоскоолдук жаралып кетет. Алтынбек Албушевич, ал эми түшүнүктүү эми. Апа, Кадиш апанын жанагы адресин алыңыздар дагы, мына айтып атпайбы, свет өчүп калат. Может, силердин жана трансформаторуңарда кубаттуулугу жетпей атат. Загруженный болсо, өзүңөрдүн балансыңарда болсо силер алмаштыргыла. Эгерде биздин баланста болсо, биз жаңы трансформатор алып бергенге даярбыз. Жарайт, макул. Светтин кубаттуулугу жетиш керек. Ошончо айланайын. Илгери трансформаторго да жетпей, ким каерден шайлоого шайланам десе ошол жерге апарып коюрчу болчу. Апа, эми туура түшүнүңүз, биз эми малы кес салуу үчүн биздин пока колубуздан келбейт, бирок ошол жерде свет барып аткан столбаларды, линияларды кошумча жанагы трансформатор койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр ресми жетекчиси Алтынбек Албушевич,
Анализ кыласыз, барасыз, сунушту бересиз. Макул, жарайт. Рахмат апа. Өлем десең, өзгөндүн больницасына бар. Азыр кудда ошо мезгил келип калды да азыр. Кудда ошондой болуп калды эми. Ооруп аткандар ошол бүтсүн анан мен туруп анан ооруйм дегенге болбойт экен да. Өзгөндүн борборлаштырылган больницасынын Мырзакеге көчүп кеткени. Бу түнү барат экенсиң, күнү барат экенсиң. Мына жактан элесте биз Мырзакенин тушунда турабыз анан айланып баргычакты оорубаган адам, ооруган адам кайтара өзүн жоготуп коет го. Ушу өзгөндө 3 этаж немеси турат, поликлиникасы. Ошо жерге бир кардиолог, бир терапевт, дагы бир 2 немени коюп койбойбу? Түшүндүк апа. Ал эми туура түшүнүңүздөр, бизде мынакей август айына деп пландап атабыз. Кыргызстандагы эң чоң аймактык оорукана болот. Анын оборудованиясы эле медициналык жабдыктары 1 миллиардка жакын. Бир аз сабыр кылып туруңуздар. Ал эски имараттын бардыгы талкаланган, демонтаж болгон. Азыр курулушу катуу жүрүп атат. Ошо кайра где-то сентябрь, максимум ноябрь айында Кыргызстанда эң чоң медициналык объект ишке берилет. Анан ошол жерден сиздер барып кызмат аласыздар. Эми ага чейин убактылуу бул. Ооруп аткандар ошол бүтсүн анан мен туруп анан ооруйм дегенге болбойт экен да. Үйүңүзгө чейин барып карашат. Каяктасыз, Бермет Алабековна? Жок, мен үйүмө келбей эле койсун. ФАПтын кызматкерлерин айтыңыздар. Азыр больница жанакында болгондо байланыштуу. Менден башкасы канчасы болот? Жакшы кабар алып турсун. Азыр убактылуу ошондой дискомфорт болуп атат. Түшүндүңүз да бул боюнча. Айланай, лиле айтчыле. Өлөм десең, өзгөндүн больницасына бар. Азыр кудда ошо мезгил келип калды да азыр. Кудда ошондой болуп калды эми. Өткөндө эле мен көзүм менен көргөндө айтып атам. Базарда бир бала жыгылып калды. Скорый чакырсак, скорый 1 саатта ham келбейт го. Келип алып үйдө жаткан, боз болуп жаткан баланы тургузуп алып жетелеп алып кетип атат. Мен насылка жокпу деп дагы жаман көрүндүм. Мен көзүм менен көргөндө айтып атам да. Эми 1 саатка чейин ошо жерде турдуңуз. Бардыгы биз үчүн, эл үчүн көйгөй болуп эсептелет. Түшүндүк апайым. Андай кемчилик болбойт экинчи.